Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар маалымат агенттигинин Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин айта турган темабыз бул сарбагыш оорусу. Анын ичинен биз бөлүп азыр айтып жатабыз. Анткени ар бир адамдын, ушул доордо жашап кеткен адамдын эмгеги абдан чоң. Ошол бир аз кененирээк токтололу деген ой бар болуп турат. Бүгүн болсо ошол сарбагыш оорусунун ичиндеги Ниязбек Баатыр жананын урпактары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ушул студияга маалымат берген келген адамдар менен тааныштырып коеюн. Жанында турган жигит Турганбаев Элебай, тарыхчы, Кыргыз улуттук энциклопедиясынын жетекчи редактору. Жана Адылы Кубан, Санжыра иликтөөчү. Эми Элебай, Кубан өзүңөрдү Санжырага кызыккан адамдар жакшы билип калды. Мен дагы элден кете угуп калам. Ушулар туура айтты, тарыхты тактап айтты деп. Алай эми эле ошон үчүн биз бир Санжыра иликтөөчүнү, бир тарыхчыны чакырып отурабыз. Ниязбектин эмгеги жана анын урпактарынын эмгектери өтө зор. Чындыгында биз кененирээк ошо токтолсок, ушуга Кубан сен баштасаң. Мына биз айтып атабыз, Ниязбек деп атпайбызбы? Ниязбектин атасы Эсенгул. Ушу Эсенгул бул да Кыргызда бирден бир Кыргыздын баягы сакталып калышына, Кыргыздын элин жерин коргоп калышына Эсенгул Баатырдын эмгеги абдан зор. Биз дагы бир жолу ошого токтолуп коелу. Ушу Эсенгулдан баштасаң. Туура айтасыз. Бул Ниязбек би ата бабасы Кыргыз элине эмгеги сиңген, эл башында жол бетинде жүргөн эң атактуу Тагай бийден баштап Маматкул бей, Манап бей, анан Эсенгул Баатыр атактуу адамдардын тукуму. Эсенгул Баатырдын өзгөчө кылган эмгеги бул Кыргыз, Түндүк Кыргызстанды казактар менен болгон чек ара бөлүшүүдө Абылай хан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп өтө чоң эмгек кылган. Эми бул Эсенгул Баатыр атабыз жөнүндө өтө эле көп эмгектер жазылган, адабий эмгектер, илимий эмгектер жазылган. Мына жаныбыздагы тарыхчы агабыз Элебай байке чоң бийлер баянында жазып өткөн. Ушул жерден Эсенгул Баатырдын Кыргыз элине кылган эмгеги, анын 73 жашында токмоктун үстүндөгү жерде коюлуп аткандагы узун кошоктордун бири ушул адамдын, бул Баатырдын кандай адам экенин дагына мүнөздөп турат да. Ошондо Эсенгул Баатыр өткөндө кошок кошулган узун көп ал убакта. Эркек кишилер айтып жүргөн ошол убакта. Калмакка минген бууданын каңтарылып тим калды. Калдайган калың кыргызга эми калканыч болоор ким калды? Ойротко минген бууданын окуранып тим калды. Оң менен сол кыргызга эми огожо болоор ким калды деген. Бул адамдын эмгегин, кыргызга болгон кадыр баркын, атак даңкын дагына табыштап турат бул жерден. Ушул адамдын, Баатырдын бул Кыргыз эл үчүн төрөлөр деле билесиз да, бул каруусун казык кылып эмгек кылат. Ат качырбас боз айгыр деп багы санчысын айтып кеткен. Андан кийинки тукумдарын да айткан, андан кийинки Ниязбек атабыз да айткан. Чабалай баштуу, чакылдыр көздүү, чап жаактуу, кырдын кызан кыраан бүркүтүү, анан кан жыгалуу, кара сеңсел деген ат болгон экен. Бул Ниязбек атабыз өзү 21 бир тууган болгон. Эсенгул Баатырдын 8 аялынан, 7 аялынан 21 эркек болуп, кыздары канча экени ал убакта белгисиз. Анын ичинен албетте атактуусу жана баардыгын башкан өзүнүн 17 эркек баласы болгон Ниязбек бийдин. 17? 17 эркек баласы болгон. 3 аялдан. Мага жерин токтолуп коелу. Эсенгул бул жол менен бул 73 жашында каза болду деп атабыз. Бир кезекте айтат 1803-жылы 73 жашында каза болду дейт. Мен айтар элем бул 1803 эмес, 1800-жылы каза болгон. Канчанчы жылкы? Муну точно так айта алган мүмкүн эмес. Эми мындай салыштырып көргөндө мындай айтылат да, Болот бийдин 40 жашта көргөн баласы деп айтылат. Санжыраларда. Анан Болот бийди болсо немеде төрөлгөн деп айтылат. Кыргыздар калмактан сүрүлүп, неме Сырдарияны кечип, Анжыянга кирип Сырдарияны кечип бараткан туулган деп. Ошондо мен жылды менен салыштырып отурсак, Эсенгул 1723-25 жылдары туулган болуп калат да, болжол менен. Туура. Болжол менен ошо. Мен оюм айтайын. Бул атакеден 4 жашпы, ушундай кичүү. Атакени 1720 деп атат, бул 1727, 73 жашында коюлган деген так окшойт деп ойлоп калдым да. Болжол менен бул 3 жаш, 4 жаш кичүү. Эсенгулчу Атаке Баатырдан. Анан жанагы
эмеде турбайбы, эстелигин сөөгүн апарбадыбы тигимге. Казакстанга коюп келбедиби? Негизи ошол жака коюлду деп айтылат. Мен барып көрүп келдим. Манап Токому Эсенгул Баатыр 1800 деп турат да. Жана 73 жаш дегенине караганда бул 1727-жылга окшойт деп калдым да. Жана 23-24 деп атпайсың, 25. Бул жыл мен ошондой да, бирок бул жанагы неме дегенде да биз тактап көргөнбүз. Бул ошол жанагы Түркстанда коюлган немени айтып атпайсызбы? Түркстанда жанагы ким Ясауиндин күмбөзүнүн жанында коюлган. Эми бул жөнүндө так мындай бир чечкиндүү айтууга мүмкүн эмес. Эсенгулдун күмбөзү бул Бардышевский жазып кеткен. Бул токмоктун үстүндө жанагы кимдин коргонунун жанында турган, тиги кокондуктардын коргонунун жанында бактын ичинде турат деп жазат. Ал эми тиги немени болсо, Түркстандагы немени бир Эсенгул деген казактын бир тети кичүүсүдө бир Эсенгул деген казактын немеси менин атам деп талашып жүрөт. Бир нече жыл жарыкка чыгарды. Ал неме болгон деп. Анын жылы да так келбейт. Ошо анан которгондо дагы башкача кылып кичине которулган. Бул жөнүндө бир аз карап көргөнбүз. Эң биринчи немеде Эсенгул жок, жанагы Бекшурин деген окугам муну. А дегенде анан кийин Деев деген окугам, бул жана ошол жазуулардын баардыгын. Ошондо мындай Эсенгул жөнүндө немеси жок. Кыргыз деген, Манап деген жөнүндө сөз жок. Кийин кошулуп калышы мүмкүн да. Мен айтайын анда. Мен ошол жака чакырганда барып калдым, бир 7-8 жыл болуп калды. Атайын чакырышты. Чимкентке болуп андан ары Түркстанга бардык да. Түркстанга барсак, ошол жерден баягы ошол Ясауинин жанына коюлган баатырлар, казак баатырларынын баарын коюп фамилиясын көрсөтүп коюптур. Анан казак айтпай тынчтык. Кыргыз манабы Эсенгул Баатыр 1800 деп турат. Кыргыз манабы. Анан айтып атам, эмнеге башкалар жок десем, жок, баягы датасы чыккандар дейт. Ана жазыл дейт. А датасы чыкпай калганда сөөктө ошол эле калды дейт. Кыргыз манабы Эсенгул Баатыр 1800 деп турат. Жана 73 жаш дегенге айтып атам, кийин сурашып көрсөм Акматалиев аксакал бар эмеспи? Элбет ошол айтты, тынчтык туура айтасың. Ошол жака апарып көмгөн деген сөзү калган деп Акматалиев аксакал маркум өзү айтты да ошондочу. Мен ойлойм, ошол жана 1727, 3 жаш, 4 жаш улуу дегенде чактап атабыз да. Бул жол менен ушундай болот да. Эсенгул өзү солдо болгон, билейген киши, баягы ат көтөргүч киши болгон экен да, бир ат менен жүрүштү атпайбы. Эсенгулдун баягы кыргызда көп айтат го, баягы кылыч менен чабышканда башынан чурайга чейин кеси чапкан экил адам болгон деп атпайбы? Экил адам. Бирөө жана Саяк Качке Баатыр, экинчи Эсенгул Баатыр дейт. Мына биздин чоң атаңар. Өтө чоң олбурлуу киши болгон да. Албетте мындай неме болгон да. Ооба. Анан кийин сөөктүү киши болгон. Айлакер киши болгон жөнүндө да айтам. Мына өзүңөр да айтып кетсеңер, мына Эсенгулдун баягы акылдуулугу элге угуп турганда, баягы камчы таштаганда да Эсенгулдун атынан калган да. Жана казактамы калмактан катыны жакшы чыкса, камчысы жакшыга түшкөн экен деген кыргызда макал кеп бар. Ооба. Жанагынтип колго түшпөгөн кыздарды мен алам деп баары чыккандан Эсенгул айтпады. Камчыңарды таштагыла башың. Жанагы кимде Белек Султанаевда жазылып турбайбы, неме дейт? Калмактарга барып, калмактардын 320 кишисин кырып, анан өзлөрү неметип кетти, инисин бошотуп келди. Ошол немеде жанагы архив маалыматтарында жолугат да, бирок Эсенгулдун аты жолукпайт. Ошо Ахмет деген менен барып, Кашкарда калмактарды курчап алышып, жана тиги жарга такап өлтүрүштү дейт да, кыргын салышкан дейт да. Ошо жанагыдай неме жолго салышканда, ошол кимдин ошол маалымат, архив маалымат, орустардын архивиндеги маалымат Белек Султанаев менен дал келишет да. Ошол бир аты айтылбайт, бирок ошо именно ошо жылы 47-45 жылдары ошо Кашкарда барып согушуп, калмактар 300 калмак немесин ажырап келди дейт да. Аты айтылат да, Баланча калмак деген. Мен жана улап коеюн, жана акылдуулугун карабайсың, элди уруштурбайын деп жана бийлерди, баатырларды, камчыларын таштатып анан ким кайсын тандаса ошонун аялы болот деген, туурабы? Бул Эсенгулдун акылдуулугу да. Эч ким камчыны тандап алды, кыздар ошол жерден кете берди да. Ошондон макал кеп калды. Ооба. Эми Эсенгулдун мен эмесин айтып атам, силер бираз көбүрөөк айтсаңар деп атам да. Мен салыштырып атам, бул Солто элинде да айтылат, абдан жакшы айтылат Эсенгул Баатыр жөнүндө. Бул жөн эле бир ушак сөз эмес. Бул Кебек би баягы Жамансарт уулу Төлөберди деген бар эмеспи Баатыр. Ошо түш көрөт. Түшүндө казактар менен салгылашып бир кыйналып уктап жатканда
түшүндө ал жерде суу каптайт да аябай суу каптайт. Суу каптаганда Төлөберди түшүндө баягы чөбөлөйүн деп атканда анан Эсенгул келип анан колун берет да. Кармак бол деп ушундай. Анда кармайт. Анан келип балбанды көтөрүп эле артыма салып кой дейт аттын үстүнөчү. Ошону кетип калдым. Кебекпей айтып, сени Эсенгул колдосо, анда сенин зоболоң көтөрүлгөн экен дейт Төлөбердинчи. Төлөберди чындыгында эле билесиңер акыйкатчы болуп Абылайга чейин барбадымы? Эсенгулду ошондо дагы солто элинде да абдан катуу сыйлашкан. Саяк элинде да абдан катуу сыйлашкан. Бул акылдуу иш болгон да. Жанагы Төлөбердини эл кырылып калды. Төлөберди жер жакшы билесиң. Кыргыз тоодашты эле жүрө бербейт. Кайра көчүп келет. Чакырып атат Абылай. Сен баргын. Оң солдон киши берейин. Сен барып ошо кыргыз жерин бөлүштүрүп кел дегенде Төлөберди барып бөлүштүрүп келип атпайбы? Эсенгулдун акылдуулугу кайсы? Өзү эле барып тиги Сарбагыш элин жаап калбай, жалпы элге жардам берди да. Бул чынында жанагы немелер баатыр болгон экен, кыргыздын баары эле баатыр болгон экен, жана Момокон Садырлар тиги Абылай камданып атат, чаап алам деп атат десе, кой анан тиги жообун беребиз, коркпой деп анан Төлөберди айткан экен да. Эсенгулга кабар берели, даяр туралы. Кой сен коркуп калган турбайсыңбы деп, коркуп калган турбайсың деп анан тиги Төлөберди жаш экен да, 18-17 бала экен. Анан ошону менен тиги айтпай коюшуп Эсенгулга айтылбай калып, анан жанагыдай неме болуп атпайбы? Кыргын болуп атпайбы жанагы? Тиги эрдигинен солто өлдү, эси жоонан колпоч өлдү деген ошо макал ошондон калып Абылайдын колунан кырылыш менен Абылай каты даярданган экен, бирок 2-3 жолу эскертип берген экен Абылай делечи, кой тыйылгыла. Аман эсен туралы Кебек бийден даже неме белектерди берип тур да, бийлериңерге бөлүштүрүп бергиле биз атыбыздан, баарына тең бергиле деп. Мына Эсенгул баатыр жөнүндө айта турган болсок, Эсенгул баатыр легендарлуу манап бийдин чынжырлуу манаптар династиясынын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Бул кишинин аткарган кыргыз элине кылган эмгектери толтура. Мисалы үчүн өзүнүн жана туулган жылдары азыр тактоого байык бул бизге дагы жазуучу Асанбек Стамов аксакалды айтып келген, биздин Жапаркул Токтоналиев аксакалыбызга. Ушул сиз көрүп келген Кожо Акмет Ясабинин жанындагы грамотасы ушундай чегилген. Бирок биз өзүнүн тукумдары так билебиз. Бул Токмоктун түштүгүндө Тоо жак капталында коюлган. 73 жашында ошол жер Токмок азыркы аты илгери жылгындуу жана өйдө жак жылгын башы деп айтылган. Ошол жер Токмоктун айлана тегереги Эсенгул баатырдын кыштоосу, чоң кембинин аркы бети жайлоосу болгон. Ошол жерде коюлганда жанагы кошоктор айтылып, бул кишинин ошондо өзү менен тең түштүргөн карыялар, чогуу жүрүп күрөшүп жүргөн кыргыздын жер үчүн жана чек арасы үчүн күрөшүп жүргөн аксакалдар айткан экен. Бул Эсенгул баатыр өмүр бою жер үчүн, кыргыздын жер үчүн күрөштү. Жаткан жери да кенен болсун, кыргыздын жерин кеңейтем деп өмүрүн арнады. Жаткан жери да кеңири болсун деп найза тегерет, көмү эме сөөгүн аябай кеңири кылып. Ким ошо найза тегерет экен? Ошо Атаке баатыр деп айтылат. Атаке баатыр азыр сиздер айттыңыздар 5 жаш деп. Менин угушум боюнча 10 жаштан кем эмес. Атаке баатыр улуу болгон, аны агам деп айткан. Атаке баатыр Тынайдын эле баласы да. Эсенгул баатыр болсо бул оң менен солду башкарган чоң манап Маматкулдун небереси. Экөө ар бетти үзөңгүлөштүргөн бул калмак менен күрөштө. Анан кийин Ниязбек бий атабыз болсо бул манапчылыктын дооронун сүргөн адам болгон. Ниязбек бийдин салтанаттуу өмүрүнө арналган Ниязбектин сан жылкы деген күү бар, кадимкидей бул алтын фонддо сакталып турат бул күү. Анан кийин бул Ниязбек атабыздын мисалы үчүн Темир болот эли деп айтылат эмеспи бизде? Ошого дагы Ниязбек атабыз сүрөттөлгөн ошол убакта ыр бар да. Босогосу болоттон, керегеси темирден булуп турган Ниязбек, бак дөөлөтү колуна конуп турган Ниязбек. Ормон субан Экибек, Бердикожо Бердибек, Ажы Шатен Алтыбек, Ырыскулбек Кожобек, Ниязбектин 8 бек, Телегей 8 бекти. Ушул жерден токтолуп коелу. Бул деген Ниязбек кимдин баласы? Ниязбек Эсенгул баатырдын баласы. Туура. Анда Эсенгулдун канча баласы бар? Эсенгулдун 7 аялынан 21 эркеги баласы. 19бу, 21? 21. Булар да белгилүү. Ниязбек булардын эң атактуусу, эң улуусу. Кээ бир тарыхчылар 3-чү, 4-чү баласы деп айткандар бар. Бирок мен билгенден, мен изилдегендин боюнча Ниязбек эң улуу баласы болгон. Элебай, силердин атаңар, чоң атаңар да мен баягы бир аз иликтеп карап жүргөнүмөн ойлосом, бу Эсенгулдун 21 баласы деп атпайсыңар. Ушул ойлойм, Ниязбек улуу баласы.
биринчи Мен аялынан муну изилдедим, тарсылыгын изилдедим. Ниязбек, Абдыраман, Кубат, Шорук, Куттук Сейит. Куттук Сейитпи, Кутту Сейитпи? Куттук Сейит. Куттук Сейит, анан Кубат, Абдыраман, Шорук, Карасарт деген. Карасарт бир аялда чыккан да. Анар деген. Экинчи аялынан Асанбай Үсөнбай, Найман. Асанбай Үсөнбай Найман, Анан үчүнчү аялы Айтбай Керим дегендер бар. Айтбай Керим, Жайчы, Кудаяр, бар. Сукан, анан Базаркул Назар, анан кийин Шамурат, Бекмурат, Тойчу дегендер болгон. мына ушул баары 21 баласы болгон. Бирок ошонун ичинен эң улусу Ниязбек. Бул Ниязбектин төрөлгөн жылы айтпадыкпы 1843-44 жылдар депчи. Мен деле ойлогом, аз айтайын деп атам 45-жылдар ошол тегерегиби депчи. Ойлоп койдум да, анткени бул киши 100гө чыккан жок, 90дон ашып барып казы болду. Анткени кыргызда кошуп болсо 100гө чыгар, 100 деп. Бирок 100гө чыккан жөнүндө көп бул так балгоостун ыры бар. 100гө чыккан Ниязбек жүдөгөндөн өлбөйбү, 60та Карасарт алжагандан өлбөйбү дейт. Кебетесе Карасарт 60-ында эле кайтса керек, а Ниязбек 100дө кайткан. 7 аял алган Эсенкулчу. Ушул жана айтып кетпедимби, өмүр бою салгылашып Эсенкул жүрдү. Жанагы найзаны алып алып атакка кирбедиби? Казанакка. Түрүсүндө эл жерди коргойм деп жаны тынчыган жок. Жок дегенде казанагы чоң болсун деп найзаны тегереткенде чоңураак казгылап алдар деп токтоп туруп, анан чоңураакты каздырып Эсенкул койду урган атаке. Агасычы. Мына ушул жерден деле атакенин баа бергенин да. Түрүсүндө жан алгыла эл жер деп жүрдү. Жок деген жатканда кененирээк жатсын деп жана найза тегереткен ушул атаке. Бекер сураган жокмун. Атаке баатыр жасаган да ушуну. Эми биз Ниязбекке келели. Бул Ниязбек дагы өз кезегинде эл жер үчүн деп көп салым кошкон адам. Ошо Ниязбектин ишмердүүлүгүнө бир аз токтолсок. Ниязбек атабыздын көпчүлүк бул эмгеги эң негизги бул 19-20 жылдардан баштап Кокон хандыгы бүткүл сол канат кыргызды колуна алып, бул Саруу, Кытай, Кушчу, андан аркы жактарды бүт колуна алып, эми бул түндүк Кыргызстан, оң канат кыргыздарга акырындан азык сөз менен айтканда колонизация саясатын акырындан жанагы мисалы үчүн мусулманчылык боюнча налогун төлөттүрүп ушундай акырын саясат жүрө баштаган. Ушул убакта тиги атасы Эсенкул баатырдын ордунда турган Ниязбек би 20 иниси 17 баласы менен бул түндүк Кыргызстандын башкы манаптарынын саясатын белгилеген адам болгондо бул кокондуктарга каршы турган, түндүк Кыргызга киргизбегенге аракет кылган. А баардык эле замандарда колонизаторлор бөлүп жаруу менен гана аракет кылат. Кыргыз элинде ошону колтугуна суу бүркүп, мисалы үчүн силер да тагайдын тукумусуңар, силер тиги сарбагачтардан эмнеге тартынасыңар, силер да ошондой даражадасыңар деп акырындан буларга ал убакта Солторусун башында Эшкожо би канай бийле турган. Бул Эшкожо бийдин кызы Ниязбек бийдин келини болгон. Суан атабыздын байбичеси ушу Эшкожонун кызы болгон. Анан булар бийликтен чыгып Кокондун таасирине кире баштаган. Колонизациянын башы болгон. Ошондон Ниязбек би бекем талап койгон. Кокондуктарды киргизбегиле деп. А кокондуктар акырын колуна алып буларды тукура баштаган. Ошондон майда чүйдө иштерден улам чыр чыгып, анан кийин 1800 Белек Солтоной боюнча 20-жылдарда, кийинки тарыхчыларда 25-жылда эле айтылат. Ушул жылдардын ортосунда эки урун тирешип кеткен болгон. Булар албетте булар өздөрүнүн мурун ынтымакта аралашып эле жашаган. Бирок Кокондун саясаты бөлүп жаруу болгон. Ошондон кийин бул солтолор айткан, биз мындан ары силерден эч кандай кемдигибиз жок. Биз силерге баш ийбейбиз, бирдейбиз деп. Андай болгон болсо күнүңөрдү жана согуша турган жериңерди белгиле деп Ниязбек би айттырган. Ошондо азыркы заманда кийинки заманын 47-жылдарда деле сарбагачтар бул ысык ата суусунун эки жээгиндетин ылдый жагына чейин жашашкан. Кадимки Төрөгелди баатырдын жайлоолору ушул ысык ата жана азыркы Курот турганын айланасында болгон. А солтолордун бул бөлөк байлар бул Аламүдө суусунун эки жээгинде тең жайгашкан. Булар ынтымактуу жашап турган, бирок жанагы чет элдер ар дайым майда элдерди басууга, бөлүп жарууга аракет кылган да. Ошол жерден анан ошол жерден жаздын күнү болжошуп, күнүн айын болжошуп турган эки эл беттешкен. Жакшы. Бул жерден айтып коелу. Ниязбек бул Сарбагыш элинин баатыры, бийи катары. Ал бул солтоого алды эми басында окулган эмес чындыгында. Ал ошол Сарбагыш элинин
баягы бий катары, акылманы катары болуп, акыл салып турган. Аны Солтонду башкарып алды деген туура эмес болуп калат бул жердечи. Бул жерде жана 20-25 жылы Оушун чыры негизи бул Таштанбектин өзүнүн жылкыларына айтамган салбадыбы? Бул чыр Таштанбектен башталган, аган токтолбой эле коелу. Негизи айталы, бул жерден так айталы, Солтонго баягы таарынч болуп калат. Куда сөөгүдө. Ооба. Бул акыл салып турган киши Солтондун өзүнүн белгилүү кишилери болгон. Туура, мен айтып атпаймынбы, Кошой би, Жайыл Баатыр, Жаман Сарт, Момокон деп мисалы үчүн айта берсек болот. Алар өзүнүн Солтондун эл баатырлары, эл башкарган адамдары, Төлөберди ошол эле. Биз азыр Ниязбек жөнүндө сөз кылып атпайбыз. Ниязбек чындыгында эле, биз айтып атпайбызбы, өзүнүн элин туура башкарып Кокон хандыгынан алыстатканда баягы элди бир көбүрөөк баягы баш ийбегенге аракет кылган деген бир жыйынтык кылсак туура болмок. Элдин эгемендиги үчүн күрөшкөн да. Ар дайым эле кандай жакшы жашабаса дагы, жаман жашаса да бул эгемендик деген адам баласынын эң бир эңсеген байлыгы болот да. Эгемендик үчүн канча адамдардын каны төгүлгөн. Ушул кыргыз жерлеринин ар бир метр үчүн канчалаган баатырлардын каны төгүлгөн. Ооба. Ошо Ниязбектин акылдуулугу ушул болгон да, ал алдын ала сезген, билген. Өзүчө бололу, көп бияка баш ийбейли дегенде аракет кылган. Ошон үчүн Ниязбекти Кокон хандыгы дагы билип жактырган эмес. Мен жана айтып атпаймынбы, Эсенгул жөнүндө бир аз унутуп калдык, кетип калыптырбыз. Эсенгулду биз баягы Оозуз көптүрө баатыр деп айтып атабыз. Бул баатырда баягы Абылай келип бизди чаап кеткенден кийин барганда айтып атпайбы? Төлөбердиге, силерде Эсенгул деген баатырыңар бар экен. Эсенгул менен кеңешкиле. Маган деген кишилер келсин, бияктан жер бөлүшөбүз дейт. Ошондо да Абылай Эсенгулду эстеп атат. Эсенгул деген баатырыңар бар экен деп. Значит, Абылай да билген Эсенгулдун баатыр. Төлөберди бийни элчи кылып жөнөткөн Эсенгул баатыр болгондо, андан кийин бул жерде Абылай башында казак эли, чоң Эсенгул манап башында турган кыргыз эли чек-араны негизин такташканда, аны Элебай байке чоң бийлер баягында кеңири тактап жазбады, жерлердин аттарын. Анан кийин бул Кытай тараптагы биздин жерлерде тактала элек кези болгондо, ошондо Текес аркылуу Эсенгул баатыр атабыз 3 жылга Текеске барып, ошол жерде жерлерде, ошол жердеги кыргыздарды топтоп жүрүп келгенде, ошол моментте жанагы Абылай 3-чү жана катуу чабуулун ошол моментте кылып, анан Кебек би арачы түшүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан кийин Абылайга кайра кайтарбадыбы. Эсенгул келгенден Төлөберди барып, анан ошондо кабарын укпады Абылайдын чабышынчы. Эсенгул жок экенин кыргыздын арасында ошондо Абылай хан пайдаланган да. Жакшы, бул жана Элебайда туура айттым, кайрылар бейли. Бул жерден да бир аз баягы биримдик болбой калып, Кебек би барганда деле Төлөбердин Эсенгул чакырса болбой койбоду. Эмнеден коркосуң, өзү эле чаап келебиз дегендей сөз. Ал баатыр болуп турганда ошол бирден бир эметип койду. Эсенгулдун айтканы бар да. Бир кепке келбей эл кырылып калмай болду. Эми айда жок, макул болобуз да тиги Абылайдын айтканына. Бирок кыргыз эли ылдый түшүш керек. Анда Төлөберди сен эстеп кой. Бардык мүмкүнчүлүк сенин колуңда. Баягы жакшы сүйлөп, ишендире сүйлөсөң аман калдык. Жерлүү болуп калдык. Жаш болсоң да баш кылайын деп туруп жүрүп атпай, сен башкарып жерлер бар. Бар десе барбайсың. Ал жерлерди бер деп, жанагы жерлерди бер деппеди көп жерлерди. Кочкордун бели, ар кайсы немелерди айтпай бербеди. Негизи Төлөбердин эмгеги ушуде чоң Эсенгулдун айтканы менен барды да. Бул Эсенгул жөнүндө бүттүк. Бул Ниязбек жөнүндө келбедик. Ниязбек атабыздын жайлоосу тиги Көгөйрок, ошол жерде Жашыл көл деген жерлер бар. Челектин ичи ушул жерлерде жайлаган, кышкысын көлдүн жээгинде, бул Орто Токойдун ичинде Ниязбектин кыштоосу деген жер бар. Ошол жерде биздин берки Адыл Батыр чоң атабыз бала кезинде жолборт чапкан экен. Ниязбектин кыштоосу деген Орто Токойдо. Азыр көбүнчө Орто Токой десе элдер тиги Орто Токой суу сактагычын эсептеп алышат экен. Орто Токой деген илгерки ал көк мойнок менен балыкчынын ортосундагы токой, ошол хан Ормон, ошол атасы Ниязбектин кыштоосунда ошол конушта кан көтөрүлгөн да кыргызга. Ормондун кан көтөрүлүшүнө тетиги Тагай би, Манап би, Мааматкул би, Эсенгул баатыр атасы Ниязбектин атак даңкы, ошолордун даңк даражасы аркылуу Ормонду ормон кылган ошол ата бабалардын даңк даңазасы болгондо, Ормон албетте чыган болгон бул Ниязбектин 8 бегинин ичинен 4-чү уулу, эң улуусу Бердибек. Андан кийин Бердикожо, анан Суан, анан Ормон, анан Ажы, Шатен, Кожобек, анан эң кичүүсү Ырыскулбек. Ырыскулбек дагы көп эмгек кылган абдан чыгаан адам болгон. Ырыскулбектин жашаган жери көбүнчө Кемин өрөөнү менен бул чүйдүн башы болгон. Ооба. Жана биз балдар жөнүндө эп кетөбүз. Ниязбекти
Ормондун хан болусунда да Ниязбектин таасири чоң. Белгилүү, кечеден белгилүү балдар чыгып атпайбы. Ормонду акыл айтып, катуу айткан ата катары дагы катуу айткан, ормонго катуу айткан Ниязбек да. Анан Калыгул болгондо. Эми бул Ниязбектин Сегизбек, Тилегей Тегизбек деген бул менимче экинчи аялынан Ниязбектин. Биринчи аялынан ким? Биринчи аял ушу Сегизбек. Андан кийинки аялынан дагы 8 баласы болгон. Булардын 4-өөнөн тукум жок, 4-өөнү жалпы жонунан Стамбулу деп коюшат. Булар Кулан агайларында турушат Стамбулда. Бул Арабаев университетинин ректору тарыхчы агай бар го, ошол Стамбулунан. Булар негизи 90% Кулан агайларында турушат, Стамбулдулар. Жана Меңдибай, Куланбай, ушулар Кайыпалы, Мурзалы, Сакан деген ушулар бар Стамбулдун балдары. Жалпы жонунан Стамбулду деп коюшат. Анан эми кичүү казак аялынан Түлкү. Бул Түлкү адан чыган адам болгон. Суроо ошондо айтып атпайбыз, Ниязбектин тукуму деп бекерден айткан жокпуз. Түлкү да кыйынчы болгон. Ушу Түлкү жөнүндө кыска айтсаң, биз Түлкү кооман деп атпайбызбы? Эмне Түлкү жөнүндө сөз жок да. Түлкү деген өтө кыйын киши болгон. Түлкү чыган болгон. Бул жана кыргыз-казак согушунда бул жетекчилердин бири болгон. Ошол кыргыз колун жетектеген жетекчилердин бири болгон. Анан кийин бул кишинин дагы бир өзгөчөлүгү бул түндүк кыргыздардын ичинен биринчи жолу ажыга барган экен. Башка белгисиз, башка муну Белек Солтонов өзү жазган экен. Түлкү эл башкарган, керек болсо жоокер адам болгон экен. Кийин жана 16-жылкы көтөрүлүштө мунун уулу Тезекбай Кочкордо эл баштап чыккан кол башчылардын бири болгон. Эми ушул жерден бул жерде бир сөз бар. Түлкүнүн энесин кийин Ниязбек таштап кеткен. Бирок кийин Түлкү кайра өзү баатырлыгы менен өткүлүп үйлөнтү го. Туура айтасыз. Бул жанагы илгери болгон салымдай аял деп коюш экен. Анча этибар албаган болгон экен. Анан кийин көп конбой, көп эме баягы көңүл бурбай жүргөн. Анан Түлкү өзү зээндүү, абудан чыган адам болгон. Кийин анан Ормон атасын чакырып атай үйүнө коноктоп туруп, анан кийин мен сиздин уулуңузмун, эмне үчүн ушундай Ормонду эмес, Ниязбекти айткан экен да. Айткандан ошондон баштап анан кийин Түлкүнү көтөрүп, абудан өзү негизи зээндүү чыган адам болгон. Түлкү жөнүндө бул кол башчылардын бири болгон Түлкү. Бул жерде айтып кетчү нерсе, урматтуу замандаштар, Түлкүнүн жоокер, баатыр адам, кайраттуу адам, акылман адам болгон үчүн эл бийлеп, эл башкарып тургандан Ниязбекке сөз айта алчу эмес да. Бирок ошо Түлкү айтканда, аялыңыз да, эмне үчүн келбейсиз? Мен ата катары көрөйүн сизди. Келип жатып кетиңиз. Үйгө деп турган Ниязбекти кайра жаткырган, кайра энесине баш коштурган деген сөз бар да. Муну бир гана жасаса Түлкү жасаган да. Түлкүнүн баягы ошол баягы Эсенгул, Ниязбек, Түлкү деп атпайбыз. Баягы баатырдан баатыр чыгып келатканы эл оозуна айтылып калган да, ошо Түлкү жөнүндө айтып атабыз. Ал эми бул жерден Бүтүк Мураталылар кимдер? Бүтүк Мураталы деген бар, шуну карап койсоңор. Балда Стамдан башка. Анан тиги кимдер? Эми биз токтонолу. Биз айтпадык Ниязбектин Сегизбеги деп. Ормонго келели. Тиги Субан деп атабыз. Субан өзүңдүн чоң атаң. Субандан кимдер? Субандан 7 уул. Эң улуусу Мусаке. Андан кийинкиси Матай. Андан кийинкиси Чыңгыз. Эң күчүүсү Адыл Баатыр. Бул экинчи аял, биринчи аялынан ким? Биринчи аялдан ушулар. Биринчи аялынан, экинчи аялынан? Экинчи аялынан Малдыбай. Майлыбай. Аны тиги бизде Бокол Насыров аксакалыбыз жазганда Малдыбай деп жазылып кеткен экен. Ошо боюнча элге тарап кетти. Бирок Майлыбай, анын Майлыбайдын тукумдары азыр өзгөрүш 8 март деген жерде турушат. Мен айтып жүрөм сага, Майлыбай тукуму бар. Мен баг жазуудагы көрдүм. Майлыбай анан Ыйбак Жайнак. Ыйбакпы же Ысқақ? Ыйбак. Муну Белек Солтонов жана жекеге чыкканда да, ооба. Субандын уулу Эр Жайнак, менген аты Гер Жайнак деп жекеге чыккан. Жайнак да. Жайнак. Анан Ыйбагы жанагы Чагалдактын унун кууганда тиги Такабайдын Ак жылкулуу Байсал деген байдын жылкысын чаап,
артынан Есенқұл деген анын да баласы бар экен, жүрөк. Ошол киши жекеге деп кыйкырганда эми Белек Солтонов жазып атат. Адыл Батыр өзү же болбосо иниси жана Ыйбак экөөнүн бири тигин өлтүрүп кетишти. Урматтуу замандаштар, эмне үчүн биз жана Ниязбекчан урпактары деп токтолгонубуз, көрдүңүздөрбү? Бул жерде Сарбагаш русунун ичиндеги Ниязбектин тукумунда көп баатырлар чыккан. Аттары айтылбай жүрөт да, бирок кезегинде эл үчүн, жер үчүн деп баягы салгылашкан, тышкы душмандар менен чоң салгылашта, чоң эрдик көрсөткөндөрдүн бири ушул. Жайнак деп атпайбызбы, жекеге чыгып жүргөн адам. Жайнакчы. Чыңгыш жөнүндө ошо айтпайсыңар. Чыңгыш бар. Айтылбаган себеби, мен буну да атактап, бизде аксакал болгон былтыр кайтып болду, 94 жашында, 8-мартта. Ошол аксакалдын айтуусу боюнча болжол алдагы. Бул Адыл эгиздин түгөйү болгону анык, муну баардыгы айтышат. Бул эгиздин түгөйү ушу Адылдын түгөйү ушу Чыңгыз болгон деп айтылат. Болгон дейт. Анан кийин 12, 13, 14 жаштарында өлгөн экен дейт. Кандай себеппен өлгөн белгисиз, бирок өлгөн. Ошон үчүн тукум жок. Матай болсо билесиздер, аны кыргыз жалпы билет. Белек Солтонов аябай кеңири жазып кеткен. Жанагы казак бар жылкы чаап келатып, 30 жолдон боом капчайынан өргө ташта, тынайлар кийин көрүп, жана Карачолок Батырдан көрүп, аны желкесине муздап кетишкен, ушулар өлтүрүп кеткен дейт. Анан бул улуулаштырып айтканда Бердибектен улуу Зес Чочмор Манде деген болгон. Манде деген аз бизде тукумдар бар эди. Менден кичүү Манде деген болгон. Кимдикиден? Бердибектен? Бердибектин баласы Зес Чочмор Манде деген. Шабай Муратбек Манде. Туурабы? Манде, Зес Чочмор Манде деп коюшту, ошолордон чыган экен. Бердикожонун балдары булар 8-март айылында турушат. Бир топ эле түтүндөр, аз айыл башчылары, анда эмелер Бердикожо тукумдары. Анан жанагы берки ошол жактагы Ак Удук, Шоро деген айылдын элдери ошо Бердикожо ошолорго таандык болгон да. Андан кийинки 3-чү баласы Субан, анан бизде кийин бул орустардын заманында, болуштуктардын заманында айткан, акындардын айткан сөзү бар экен. Субан уулу Султандар, Ажы уулу Арстандар деген. Ооба, ошонтой. Узундар ушу сакталып. Урматтуу замандаштар, бул жерден биз баягы каталыктардын арасынан кээ бир баатырлар терип айтып келатабыз да. Мына Адыл деп едиңерби? Адыл, мына өзүң да Адыл Кубан деп жүрөсүң. Бул атаң болжол менен 1826-27 жыл болуш керек. 26. Биздин мен бала кезде окуган боюнча жанагы кыргыз-казак согушунда 1847 жыл апрель айында болбоду. Ошондо жекеге чыкканда бизде туугандар 18 жаш деп жашкан. Бирок Молда Кылыч акын даана жазганда 21 жашта Адыл, Норузбай төрө 24 жашта ол экөө жекеге чыгып абудан кармашканда бул чоң. Ушул жөнүндө мен айтарым да, Адылдын ошондогу эрдиги абдан чоңда, жана биз айтып атпайбызбы? Төрөгелди чыккан деп. Жок, менимче Адыл чыккан. Төрөгелди ал заманда ошол мезгилде ал кыз айларда колго түшүп жатканда. Ошо тарыхты тактап коюш керек да. Талаш эле каласыңар. Кедечи. Мен айттым, Төрөгелди деген ал баягы жылкысын тийип кетип артынан кууп барганда кармы казактар кармы орустарга берип камап салбадыбы? Төрөгелди согушта болгон эмес. Адыл Баатыр чыкты. Жанагы Норузбай менен чыккан Адыл 3 жол жеке чыкты го дейм, калп этпесем. Адыл Баатыр 3 жол жеке, 3 жол жеңген, Норузбай төрөдө ошондо күнүгө 1 же 2 жол Норузбай чыгып турган. Анан 4-сүндө экөө беттешкен. Муну эми кеңири колго түшүп калган кыргызда калып кийин кетпеди, Нысанбайырчы. Кенесары Норузбай деген араб тилинде жазылган бул Ленин библиотекасында китеп бар. Ошол жерде да жазылган. Бул Норузбай. Анан бул Төрөгелди Баатыр жөнүндө айта турган болсок, бул киши Ормонхандан Төрөгелди Баатыр 10 жаш күчүү. 1802 жылы туулуп, 71 жылы кайтыш болгон. Бул киши эми оттон суудан кайрат тартпаган, абудан чыныгы классикалык баатыр болгон да. Анан ал заманда баатырлыктын заманында бул киши атак даңк абудан чыккан. Ал эми Адыл Баатыр атабыз болсо, Төрөгелди Баатырдан 25 жаш кичүү болот. Анын 1-чи, 2-чи, 3-чү балдары менен тең болгон. Төрөгелди Баатыр уулум деп кайрылчу экен Адыл Баатырга. Ооба. Урматтуу замандаштар, мына Адыл Баатыр дейбиз. Адыл Баатыр чындыгында эле баатырдыгын көрсөттү. Ошол чабыштарда өтө чоң, жаш болсо да, жанагы 18-21 деп атпайбызбы? Ошонун тегерегинде эле болгон. Булчу андан улуу да эмес, 18ден кичүү да эмес. Бирок ошондой да кайраттуу баатыр болуп жекеге чыгып атпайбы? Мындан баягы ушул Адылдан бир эле бала Суранчы калп айтпаса. Жалгыз баласы Суранчы. Ушу Суранчынын тарыхы да абдан жакшы. Анткени баягы Суранчы ооруп калганда Адыл эмне кыларын билбей табыптарга салса да айыкпай койбодубу. Анан табып айтат атпайбы? Сен жанагы астыңда жок өмүнчүгүн ак суруңду сойсоң Суранчы айыгат деген сөзү бар. Мына ошону айла жок. Баягы согушта
чогуу жүргөн, согушта минип, согушта баягы кыйынчылыкты алып чыгып жүргөн Аксурду союуга аргасыз болду Адыл. Баласы үчүн. Туура. Ар кайсы табыптарга көргөзгөндө тиги айкын эмескенде анан табыптар деген биздин колубуздан келбей калды. Эми бир айла эң жакшы көргөн малыңды балаңа арнап туруп мунажат кылып Аллах Таалага курмандыкка чалсаң, балким ошондой айгат деген. Анан ошондо бул айбанда болсо менин досум эле бул жандай көргөн. Муну менен далай канды кечип, далай окуялар өттү эле. Ошондо да анан Аксурду чалганда эми бул өзүнчө узун окуя, чоң драматикалык окуя да. Ооба. Анан бул Суранчы би жөнүндө айтып келганда, бул Калыгул Олияны айтпай кетүүгө болбойт да. Суранчы атабыз үйлөнгөндө Акылай чоң апабыз саяк кыз болгон. Бир топ жыл Согончого канабай төрөбөй жүргөн экен. Анан кийин ошондо жанагы кыргыздын сөзү бар эмеспи? Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Ошондо кадимки Калыгул Олияны баш кылып чакырып анан бата сураган экен чоң апабыз менен Адыл Баатыр. Сураганда ошондо Калыгул Олия башында туруп, анан бата берген. О Аллахым, ушул эки пендеңе бала бер, жыл айланбай. Өзүңдөн сурандык аты Суранчы болсун деп анан жыл айланбай туулуп азыркыга чейин таң калыштуу окуя. Ооба, жакшы. Эми биз Ажы уулунан Ажы уулунан атактуу бул Ажы уулунан 3 адам болгон. Эң улуусу Абыкан Баатыр болот. Бул дагы абдан катуу баатыр болгон. Кыргыз-Казак согушунда жекеге чыккан. Бул киши Кенжебай деген баатыр менен. Бул тарыхта калды. Кийинки согушунда кийинки ормондон кунун кууганда бул да жекеге далай чыгып азамат болгон кыскасы. Анан инилер болгон Ботакан, анан Бабакан деген. Бабаканбы же Бабабы? Бабакан. Анан Баба деп жазылат, бирок Бабакан. Толгон. Бабаканда Моңош, анан Карач Ажы деген атактуу адамдар болгон. Карачтан эң кийинки тукуму Мамбетжан болуш. Ооба. Карач, Калча, Тентимиш кимдин балдары? Бабакандын балдары. Бабакандын балдары булар жанагы жерге тал, Карачи, аркы жалгыз терек айылдарында булар башчысы Мамбетжан болуш, бул 16 жыл көтөрүлүштө согушка катышып, Оруска каршы колго түшүп калып, бирок кыйындыгынан түн ичинде качып кетип тирүү калып. Анан кийин репрессия болгон. Мен жерге талда конокто болуп, ошол жерде аксакалдар Мамбетжан болушту көргөндөр айтышкан. Аябай сыпайы ак көйнөк кийип кычыраган дагы мана беле деп Мамбетжанды өз көздөрү менен көргөн. Бул киши Мамбетжан Карач Ажынын баласы. Мамбетжан бул 70-жылдарда эле кайтыш болгон окшойт. Субан уулулардан дагы айта кетчү Адыл Баатырдан башка Байгазы ата Мусаке уулу. Бул чаган адам болгон, бул орус падышачылык убагында аудан. Байгазыны мына Элебай Байкенин жазуусунда бар. Байгазы ажылыкка барам деп Шабданга келгенде, Шабдан туруп өзү колуна суу куйган экен. Бир четинен Байгазы ата улуу болгон Шабдандан, экинчиден Шабдан өзү абдан сыпайы, азыркыча айтканда интеллигент киши болгон, кыра. Субан уулунда Мусаке деп атпайсыңбы? Мусакедин бул улуу баласы менимче Байгазы. Байгазы. Анда энде 3 баласы бар. 4 баласы. Кой келди, маң келди, ушундай болуп кетип. Чой келди. Ушундайлар бар. Кан келди. Мына ушунун балдары ошон үчүн Байгазыдан чыккан. Байгазыдан ким чыкты? Белгилүү. Байгазыдан эң белгилүүсү бул Капсалың болуш, анан Эсенгул болуш чыкты. Эсенгул болуш атабыздын эмгеги нарын суусуна эл үчүн жыгаштан көпүрө салдырган. Азыркы күндө Эсенгул көпүрө деп айтылат. Андан кийин тегерек кычында мечит салдырган, медресе салдырып, ошол жерди бүткүл өзү каржылаган. Окуган балдарды, молдолорду жана башкаларды алдырып. Андан кийин тегерек кычында бак тиктирген Эсенгулдун багы деп. Кийин Эсенгул болуш орустардын бу Октябрь революциясынан кийин куугундукка алынганда бир топ жыл качып жүргөн. Качып жүргөн эң аягында Каратала деген жерде качып жүргөн, келип ошол жерде бир тууган Айдарбек атанын үйүндө мен өз кулагым менен ошол жерден Сапи ата деген Айдарбек атанын баласы, Сапи ата өзү айтты. Көрдүңүзбү Эсенгул болушту десем, мен көрдүм. Кара сакал келишимди. Бул кишинин сүрөтү да бар. 1929-жылы Оренбургда ошол жерде айдалган чоң манаптар, тиги Кочол Ыбыкенин Канаттын баласы Карыпбай, тиги Шабдандын балдары жанагы Мухиддин, Самудин, Камалиддиндер менен түшкөн сүрөтү бар. Ошондо жүрөдүм, эми Караколдо НКВДда иштеген бир таанышым бар, ошого өзүм түшүп, анан кийин бул Болот Абдрахманов аксакал 10 томдук чыгарган китепте дагы Байгазиев Эсенгул 1885-жылы туулган, 3 жылга сүргүнгө Оренбургка айдалган. Бул жол менен ошо 80-жылдары төлөлгөн болуш керек деп ойлойм. 85-жылы ошондой жылдар. Бул репрессия кеткен да. Репрессия болгон. Кайра кайткан жок репрессиядан. Эсенгул болуштун балдары бар.
Жакшы. Шатен. Шатен- Ниязбекти Сегизбек, Телегей Тегизбек деп атпайсыз. Шатен- Ар бирөөнүн бир эме көрүп береричи. Шатен уулудан эң атактуусу албетте Касым Аалы болуш. Касым Аалы болуш абыдан курч, абыдан кыйын адам болгон. Касым Аалы- Куланакта Касым Аалы Мамбет уулу. Касым туура Аалы айттың. Мамбет уулу. Касым Аалы болуш Куланакта бул Шабдан менен Уда медресе курдурган, мечит курдурган. 16-жылкы көтөрүлүштө ошо Нарын өрөөнүндө башчысы болгон. Кийин тиги Кытайга качып кайра келген орустар кармап, Нарын шаарында уулу, анан кийин эки жигити менен Нарында дарга кастыргандар. Уулу орун алган жана эки жигити менен Нарынга дарга кастырып. Ооба, даргасын. Касым Аалы болуш абыдан бул киши манаптардын ичинен абыдан өткүр курч адам болгон экен. Болуштукту баягы талашып атканда Касым Аалы болуш Нарындан, ар кайсы жерден элди алып келип болуштук шайлаганда. Ушуну көп элдер Сарыбагыш элине кирип калган. Азыр кээ бирөө Саяк элинен алып келип, баягы элди элесиңер мурун болуштук шайлаганда көчүрүп келе беришти. Бул эмне болду? Мамбеттин баласы, мен билгенден. Мамбет уулу Ал Касым Аалы эми болуш. Мамбеттин атасы Качы, Медет, Токсаба булар бир тууган. Булар деген Шатендин Шатен балдары. уулу, булар туурабы? Учкун менен Куланакайлар булар ушулар Ооба. Касым Аалы болуштугу деп айтылат. Туура. Шатен уулулар. Мен үчүн айтып атам, Анан ушуну айтып кийин- койгула. Касым Аалы эле эмес, bundan Şeralı, Ornalı деген de балдар бар. Şeralı Hacı'nın neveresi биздин Ниязбек уулунун аксакалы лидери. Бул Жапаркул аксакалы Токтоналиев да мына жазган китеби Ооба. Хан Ормон 2 томдук жазган. Бул киши 2 жолу чыгарылып бул китеп. 2 жолдон таланып келип азыр бул дефицит болгон китеп. Şeralı Hacı'nın Şeralı Hacı'нын neveresi да. Бул киши өмүрүнүн аягына 90 канча жашында кайтыш болду ушу Бишкекте. Анда мен туура эле айткан экенмин. Şeralı Hacı болгон да. Şeralı Hacı'нын neveresi бул атын айтса куту сүйнөт дейт. Атын атап койгула деп атам. Мен балким туура эмес айтып атам. Силер өз урпагысыңар. Анан Жакшы. кийин дагы бир илимий жагынан айтканда, бул биздин Байгаз ата Мусаки уулунун. Бул адам бул мисалы үчүн Ормонхан атабыз жаздырды да, жоопнамеден кыргыздын тарыхын жаздырды. Байгаз ата Шажарат Насат Наме Илатия деген кыргызча айтканда элеттиктердин санжырасы деген кол жазма, узундугу 3 кулач, туурасы 20 сантиметрдей кол жазма жаздырган. Азыр кыргыз тили тарых институтунда сакталып турат. Бир гана экземплярда. Бул экземплярда Байгаз ата мындай кол жазма өтө эле сейрек, мындан башка жок. Бул жерде бир такты келтирүүчү муну доктор тарых илимден доктору Анварбек Мокеев агайыбыз, азыр Кыргыз Түрк университетинин проректору, ушул агай 79-жылы Нарын өрөөнүнө болгон экспедиция убагында таап келип, архивке тапшырган. Бул жерде Байгаз ата өзүнөн баштап Тагай бийге чейин жазган. Тагай бийден баштап бул жердин өзгөчөлүгү Долон бийге чейинки 14 атаны эсептеген. Анткени биздин тарыхта айтып жүрөт, Долон бий Чыңгызхан замандашы болгондо, а бизде көпчүлүк Долон бий анан Ак уул деп билген Тагай бийдик. Бул туура эмес. Анткени 3 жыл бир киши Ак уулдар жасабайт да. Бул кишинин ушул жагынан туура болуп атат. Байгаз атанын жаздырганы. Экинчи жагынан Долон бийден баштап бул кишинин жазуусу боюнча бизге жетпей калган, муну Арабаев университетинде бул жөнүндө илимий конференция болгон. Ошол жерде айтылды, бизге жетпей калган кыргыз тарыхы боюнча кол жазмаларды пайдаланылган. Долон бийден баштап 9-кылымда бизге ислам динин таратып келген, Багдад тараптан келген бу Шейх Мансур Ал-Халаж деген адам болгон. Ошого алып барып такаган да. Анан анын тактыгын муну албетте Тагай бийден аркысын окумуштуулар изилдеш керек. Биздики Тагай бийден беркисин.